Kalpak улуттук кыргыздын кийими. Кыргызмын деген адам калпак кийиш керек. Азыркы жаштар мындай эми зарубежный кийимдерди кийип атат да, баш кийим. Өзүбүздүн улуттук кийимди кийиштерин мен суранат элем да балдар, жаштардан. Анан бул калпак деген өтө кадыр чоң да. Мен үчүн бардык нерсе. Мен бир гана бу жерде эмес, Россияда ham калпак чечкен эмесмин. Канча немелер кызыгып мындай сурачы да, калпагыңды бир кийип көрөйүнчү деп. Анан кийин мындай аялдарга берчүмүш элем. Баш кийимди аялдарга эч качан бербейт. Мен только эркектер гана кийем десе каршы эмес элем да. Ошо калпак өтө баалуу нерсе кыргыз үчүн. Кыргызмын деген адам калпак кийиш керек. Ачакей ак калпагы ошол жакчу да. Анан андайбы ошондой кийчүмүн. Бирок баягы муну мага белек кылышкан бул калпакты. Анан калпактын жанагы выставкасы болгон Франциядачы. Ошол жактан мен тааныштарым көрүп, анан жаңыча дизайн экен, жакшы экен деп анан жана Тумар деген бренд ошол брендтин выставкадан ушу эң жаккан калпак ушу экен деп мага белек кылып келип беришкен. Ошол күндөн баштап башыман түшпөйт бул калпакты. Эми чындыгында Кыргызстандын көбү бирок мындай почти теңи тааныйт да мунучу. Анан негизи колдон келсе баарыбыз ак калпакты башыбыздан түшүрбөй дайым кийгенибиз бул өзүбүз үчүн милдет, бул честь, бул мындайча айтканда намыс да мындай. Анан мен жайы дагы кышы дагы дайым калпакты түшүрбөйм да. Рахмат, ак калпак күнүңүздөр менен жыл сайын 5-мартта Кыргыз Республикасында ак калпак күнү белгиленет. Өзүм жеке өзүм студенттерим дагы ар дайым кийип келип белгилейбиз. Ак калпакты көргөндө ала тоону элестетет. Ар бир жерде сыртта жүргөндө деле ар бир адам суктанып карап, акмеңгүлө кыргыз элинин өзүнүн жерин ошол суктангандай апапак нерселер көрүнөт, ак нерселер. Ак калпак бул абдан Кыргыздын эң белгилүү баш кийими. Анткени ак калпакты көргөндө мен дароо эле Кыргызстанды элестейт, Кыргызстандын тоолорун, кыргыз жигиттерди. Анан негизи айтарым, ак калпакты мен көргөндө дайыма өзүмдүн жолдошумду элестетем да. Анткени ал киши өтүп кеткен, бирок өмүр бою ак калпак анын башынан түшкөн жок. Жайында да, кышында дагы түрдүү калпактарды тиктирип берчүмүн, ошону кийип жүрдү. Аны эми ак калпакты менин балдарым деле кийет. Ушул майрамыбыз өзүбүзгө кут болсун, дагы жакшы майрамдар болсун. Не только ак калпак, элечек күнү, белдемчи күнү белгиленип турсун. Калпакты көргөндө биринчиден Кыргызстандын асказоолуу чоң бийик тоолорду элестетем. Калпакты күндө деп айта албайм, ачыгын айтканда, бирок көбүрөөк кийгенге аракет кылабыз. Майрамдарда, ич-чара иштерде 5-март ак калпак күнү менен майрамдар менен деп кетет элем. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Сиз биринчи калпакты көргөндө эмне эсиңизге келет? Баш кийим, улуттук кийими. Ошо баш кийим, кыргыздын кийими. Калпакты сиз күнүгө кийесизби же майрам күндөрү элеби? Дайыма эле кийесиз. Чоң рахмат байке.